Биз азыр Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен аймакта турабыз. Бул жер Ош шаарынан 10 километрдей алыстыкта жайгашкан Сүрөтташ деген айыл болуп эсептелет. Бул айылдын аймагында биздин заманга чейин 1000 жыл мурунку Давань мамлекети отурукташып күн кечирип келген. Дал ушул Сүрөтташ айылындагы тоонун бетинде Давань коомчулугуна таандык мына момундай петроглифтер жайгашып, тартылып, бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Жалпысына Сүрөтташ тоосунун кыркаларында 30дан ашуун байыркы петроглифтер бар. Алардын басымдуу бөлүгү аттын элесин чагылдырып турат. Тарыхый маалыматтарга ылайык азыркы Ош шаарында биздин заманга чейинки биринчи кылымдарда Давань мамлекети отурукташкан. Аталган коомчулук аргымактарды мыкты таптап, өзүнүн асыл тукум жылкылары менен таанымал болгон дешет тарыхчылар. Ошондуктан да таш беттерине жылкылардын элестери түшүрүлгөндүгү айтылат. Давань жылкыларынын келбеттери петроглиф илимдеги аска таштардагы чээлген сүрөттөрдүн стилинен кескин айырмаланат. Атап айтканда, Давань жылкылары өздөрүнө мүнөздүү болгон стилдерди чегилет. Атап айтсак, буттар ичке, куйруктары кыска, моюндары мындай койкойто тартылган. Кубанычтуусу таш беттерине чегилген аргымактар минтип кылымдар бою сакталып келүүдө. Мындан 4 жыл мурун изилденип, мамлекеттик даражадагы эстеликтердин катарына да кошулган. Бирок тарыхый археологиялык баалуулугу бар бул жай кароого алынган эмес. Анын үстүнө аталган жерден курулуш иштерине таштар алынып, кээ бирлери мал жандыктарын жайып коюшат. Таш алганы келет адамдар элдер. Жок, алышпайт, өтө жана алыш. Бул жер баягы красный книгада бар дейбиз да. Анан мал кой бакканга силерге уруксат бергенби бул жерге айылга? Жок. Бирдеке дейиш кыйын анынчы. Бирдеке дейиш кыйын. Бирок бакат элдер. Андыктан тарыхчылар баалуу табылга коркуп алынып, жоголуп кетүү коркунучунун алдын алуу керектигин коңгура кагышууда. Себеби бул жай илгерки Давань мамлекетинин турмуш тиричилигин гана чагылдырып турбастан, туристтерди кызыктыра турчу борборлордун сап башында турат. Ал жерде барып көргөндөр өздөрүнүн аттарын, ысымын калтырып кетүү ушундай факторлор көп болот да. Сөзсүз түрдө мамлекеттик деңгээлде чаралар көрүш керек. Буга чейин эле Улуттук илимдер академиясы тарыхый жайга өзгөчө макам берип, корукка алуу сунушун Маданият министрлигине сунуштаган. Бирок министрликтен эч кандай жооп келе элек. Маданият министрлигинин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматында атайын жыйын курулуп, ал жактан тийиштүү мыйзам иштелип чыккан. Анын негизинде жобону бузгандарга чара көрүлөт. Эгер ким ошол мына законду бузуп мындай буза турган болсо, жоопко тартылыш керек деген түшүнүктөрдү айтып, айыл өкмөтүнүн дагы өкүлдөрү менен жыйын өткөрүп туруп, ал жерде дагы ошол мыйзамды, тарых маданият эскерди коргоо мыйзамын талкуулап, анан эске салдык. Белгилей кетсек, мындай петроглифтер Ош облусунда жалгыз эмес. Ушундай эле эстеликтер Араван, өзгө Ноокат райондорунда жана Сулайман тоодо кездешет. Алардын эң көбү Сүрөтташ болсо, ал эми эң чоң көлөмдө тартылганы Араван районунда. Адилет Иманов, Айдын Токтосунов, Ынтымак.